Данияр Тойчубек атаандашын нокаутка кетирди. Кыргызстандык мушкер Данияр Тойчубек Кореяда өткөн аралаш мушташ өнөрү боюнча турнирде жеңишке жетти. 31 январда Сеул шаарында Black Combat 16 мелдеши болуп өттү. Тойчубек турнирдин биринчи жарымынын негизги беттешинде 8 бурчтукка чыгып, кореялык Ли Джин-се менен беттешти. Эки мушкер 61 килограммга чейинки салмакта күч сынашты. Биринчи раундда Данияр атаандашын жаака так сокку менен нокдаунга түшүрдү. Бирок ал аман калып күрөштү улантты. Кыргыз мушкери атаандашына кысым көрсөтүүнү улантып, кубаттуу соккуларды жасап отуруп, экинчи раунддун аягында калысты беттешти токтотууга мажбурлады. Ошентип Данияр кесипкөй карьерасындагы 12-чи беттешин өткөрүп, 12-чи жолу жеңүүчү аталды. Буга чейин кыргыз спортчусу ACA уюмунда дагы беттештерди өткөрүп, жеңишке жетип келген. Акыркы кармашында 2025 жылдын августунда Black Combat 15 турниринде октогонго чыгып, казакстандык Руслан Сариевди калыстардын чечими менен уткан.